Бул жашоо. Бул жашоо аттуу кинотасма 669 баланы сактап калган бир адамдын жашоосун баяндаган укмуштуудай чыныгы окуя. 1938-жылы Гитлер Австрияны күч менен өзүнө кошуп алат. Андан соң Чехословакияда жайгашкан Судетский аймагын өткөрүп берүүнү талап кылып, Улуу Британиянын, Франциянын жана Италиянын лидерлери анын талабына макулдугун беришет. Эртеси күнү гитлердик аскерлер Чехословакияга киришет. Экинчи дүйнөлүк согуштун алдында нацисттерден качкан миңдеген качкындар Судетский аймагынан Прагага агып келишет. Алардын арасында балалуу үй бүлөлөр көп болгон. Бул тасма дал ошол маалда болгон окуяны баяндап берет. Тасма 2 убакыт алкагында көрсөтүлөт. Башкы каарман Николас Уинтон, жаш британиялык брокер. Анын досу Мартин Прагада качкындарга жардам берип жүрөт. Николас ага кошулууну чечет. Качкындарга жардам берүү адамдык милдетим деп эсептейт. Николас Прагага шашылыш поезд менен жөнөйт. Ал жактан аны саясий качкындарга жардам берген уюмдун кызматкерлери жана волонтерлор күтүп алышат. Түз эле ошол мезгилдеги Чехословакиядагы Британиянын качкындар иши боюнча комитетине жөнөйт. Иш аябай көп эле. Мартин Николасты официалдуу иш кагаздар менен өтө кылдат так иштейт деп сунуштаган экен. Убакытты текке кетирбей, качкындар жайгашкан лагерлерди кыдырып жөнөшөт. Жол бойлото Судетский аймагынан качып келаткан адамдардын арты түгөнбөйт. Качкындар атайын лагерлерге жайгашылып, колдон келишинче комитеттен жардам алып атышкан экен. Николас качкындар лагерине келип, нацисттерден качкан жүздөгөн еврей балдарын оорулап алып, адамдардын жашоо шарттарын өз көзү менен көрдү. Кыш, суук, каар, баш калкалар жер жок. Адамдардын жартысы эште, жартысы чала чатырларда. Алардын биринде ымыркайы чарчап, энеси ыйлап отурат. Ооруган, ачка балдар, ымыркайды көтөргөн кичинекей кыз, жүрөк ооруткан көрүнүштөр. Адамдардын бул кыштан чыгаары арсар. Мындай лагерден дагы ону бар экен. Негизинен еврей улутундагы адамдар. Алардын лагерлери коркунучтуу шартта болгон жана аларды күтүп турган тагдыр белгисиз эле. Николас бул балдарды куткаруу үчүн өзүнүн жашоосун тобокелге салып, аларды Улуу Британияга алып кетүү үчүн чоң иш баштайт. Жок дегенде балдарды тез арада кооптуу аймактан чыгарып кетүү керек деп комитетти шаштыра баштайт. Комитет кызматкерлери жана волонтерлор буга чейин саясий качкындар менен иштеп жүрүшүптүр. Азыр бул адамдарга кантип жардам берерди да билбей, жолун издеп жатышыптыр. Алар макул болуп, чогуу аракет кылууну чечишет. Эң биринчи балдарды эсепке алып, аты жөнүн тактап, жаштарын билип, тизме түзүү керек эле. Улуу Британияга алып кетүүгө документтерди даярдоо керек эле. Бирок ата-энелер коркуп, балдарын бергилери келбейт. Элдер ишенип келгенче убакыт уттуруп коюшат. Себеби жакында согуш күч алат эле. Акыры качкындар балдарын акырындап алып келе баштайт. Ар бир үй бүлөнүн окуясы чыныгы трагедия. Николас алардын өмүр баяндарын угуп, акырын сүрөттөрүн алып, балдарды тизмеге киргизип атты. Николас Британиядагы апасына чалып жардам сурайт. Апасы Бабет Уинтон Британиянын иммиграция кызматында жардам сурап чуркап жүрөт. Кайсы документтерди даярдоо керек экенин билип келет. Шарттар боюнча ар бир балага Британиядан үй бүлө таап, андан тышкары ар бир балага эште калбаш үчүн залогко ири суммада акча камдаш керек эле. Тилекке каршы Николастын акчасы жок эле. Бирок ал «мен табам» деп Британияга учуп жөнөйт. Апасы экөө газетага агитациялык макала жазышат. Прагадагы качкын балдардын оор жашоо шартын сүрөттөп, поезд менен Британияга алып келебиз. Биз балдарды кабыл алууга шарты бар үй бүлөлөрдү издейбиз. Акчалай жардамга муктажбыз деп жар салышат. Акырындап балдарды алганга үй бүлөлөр да жазыла башташат. Досторунун жардамы менен каражат да кичинеден түшө баштайт. Германия бүгүн эртең басып алат деген коркунуч күтүлүп турган. Иммиграция кызматы да документтерди тездештирип карап берүүгө макул болот. Ошентип, шашылыш эвакуация башталып, биринчи группада болгону 20 гана жаш баланы поезд менен Прагадан Лондонго алып келишет. Себеби каражат, анан балдарга кабыл алуучу үй бүлө табуу оор болот. Ар бир баланын документин Николас апасы экөө кылдаттык менен чогултат. Ар бир балага номер берилет. Документтердин туура болушу куткаруу процессинин негизги шарттарынын бири эле. Апасы экөө күнү түнү иштейт. Себеби тизмеде 1000ден ашык бала бар эле. Германия Чехословакияга киргенине карабай, апасынын жана идеялаш замандаштарынын жардамы менен Прагадан 8 жолу балдарды Лондонго поезд менен алып катышат.
Жалпы жонунан 669 еврей балдарын куткарып калышат. 9 жолу балдарды Британияга жөнөтүүгө даярданып жатышкан эле. Жалпысынан 250 еврей балдарын поезд менен алып кетишмек. 1939 жылдын 1-сентябрында Гитлер Польшага басып кирет. Шаарларды бомбалоо башталат. Балдар кете турган поездди немецтик аскерлер текшерип, еврей балдардын баарын түшүрүп калат. Ал балдардын андан аркы тагдыры белгисиз бойдон калат. Арадан жылдар өттү. Николас эч нерсени, эч бир еврей баланы эсинен чыгарган жок. 1980-жылдар. Карыган Николас Уинтон жубайы экөө өтө жөнөкөй жашоо өткөрүп жаткан болот. Ал өзүнүн баатырлык иштери тууралуу эч кимге айтпайт. Ал окуяны көпчүлүк унутуп да калган. Николас Уинтон өзүнүн эрдиги үчүн эч качан атак даңк издеген эмес. Бирок өзү катып жүргөн документтерин жана 1938-жылдагы иштеринин баарын баяндаган эски альбомун элге ачыкка чыгарсамбы деп ойлойт. Бул окуя унутулуп, документтер архивде чаң басып жатышын каалабайт. Ошол убактагы куткарууда чогуу катышкан идеялаш адамдардан тирүү жалгыз өзү калыптыр. Акыры бул китепче коомчулуктун көңүлүн бурат. 669 баланы Прагадан Англияга куткарып келген жөнүндөгү окуя тарыхчылардын кызыгын арттырат. Бир күнү Sunday Mirror гезитинен кат алат. Николастын окуясы жөнүндө макала жазган атышыптыр. Телевидениедагы BBCнин «Бул жашоо» аттуу белгилүү телекөрсөтүүгө чакырышат. Окуянын туура баяндалышын карап бериңиз, деп суранышыптыр. Биринчи телекөрсөтүүгө куткарылган кыздардын бири келет. Ал азыр чоңойгон. Көрсөтүүдөн кийин телевидениеге көп кайрылуулар болуп, экинчи телекөрсөтүү уюштурулат. Эфир учурунда алып баруучу: «Николас көп жыл мурун сактап калган балдар залда бар болсо, ордуңардан туруңуздар», деп сурайт. Бүт залда отурган кишилер турат. Николас өзү сактап калган, азыр чоңойгон адамдар менен студияда жолугушат. Эфирден кийин да бала кезинде куткарылган адамдардан жүздөгөн телефон чалуулар болот. Алар өздөрүн Никинин балдары деп атап алышат. Николас 106 жашында каза болуп, өмүрүнүн аягына чейин алар менен катышып жүрөт. Азыр Николастын альбому Израилде музейде сакталган. Николаска Англияда рыцарь наамы карылып, Чехия Республикасынын жогорку сыйлыгы берилген. Бул тасмада телекөрсөтүүдөгү сценаны тартууда куткарылган балдардын кээ бирлери да көрүүчү болуп ойноп катышкан.